Mına kүйөсү Россияда иштеген үй бүлө биздин ар бир кыргыздын үй бүлөсүндө жок дегенде 90% үй бүлөдө бирден Россияда бар. Алды 5-6-10 чейин бар. Жок дегенде бирден кеткен. Анан ошолордун жыргагандан кеткен жок да. Анан бир адам Россияга иштегени кетти деп туруп пособияны чегербей койгон болбойт. Себеби Россияда ал кайсы же кызмат иштеп атат. Алган айлыгы боюнча справкаңар барбы? Тапкан каражаты, жөнөткөн каражаты боюнча силер кантип текшерип алып атасыңар? Ал өзүнүн жанын Россияда араңбак атабы? Жак бала чакасына каражат жөнөтүп ата, ким билет анычы? Ушуну шылтоо кылып пособия бербегендер толтура. Бул боюнча сиздерде түшүндүрүү иштери жүрбөй жатат. Ошондуктан бирдиктүү системаны түзүш керек. Немени ошол мигрант болуп кеткендердин үй бүлөсүнө көрсөтмөнү берип, өзүңүз бир жобосун иштеп чыгыш керек.